Урматтуу телегөрүүчүлөр, мынакей биздин жаныбызда Кыргыз эстрадасындагы негизи эле эл артисттери турат. Бир аз болсо Кайрбек байке сүрдөнүп турабыз. Кепке тарталы анда. Жакшы болот. Узап жаткан жыл кандай жемишин берди жана ошондой эле келе жаткан жылга кандай пландар бар? Мына ошол жөнүндө кичине ЛТР каналын көрүп жаткан биздин көрүүчүлөр менен ой бөлүшүп өтөлү, келиңиздер. Бек Мырза менен жаңы жыл тосуп атканыбызга кубанып атабыз. Кыздар болуп чогулуп, сиз баштап бербейсиз куттуктоону. Эми пландарыбыз чыгармачыл болгон соң жаман жыл болгон жок биз үчүн. Назим экөөбүздүн дуэттерибиз көп жаңырды, миллиондук просмотрларды алды дегенде биз үчүн мындай ийгилик деп айтсак болот. Кийинки жылы дагы мындан дагы көбүрөөк ырларды чыгарып, көбүрөөк клиптерди тартсакпыз деп ойлойбуз. Бирок меникинен дагы сиздики кызык го дейм. Келиңиз анда, саламат эжеке. Келиңиз. Рахмат. Эми биз биринчиден жалпы элибизге өтүп бара жаткан жыл, мына улуу жылы деп коебузбу? Жакшы, башкысы тынччылыктын жылы болду. Анан менин байкоомдо абдан жемиштүү, элге журтка дагы берекесин чачкан жыл болду. Чыгармачыл адамдар үчүн өзгөчө билесиздер, кыргыз маданияты
кыйырдын баарын кыдырып келишти. Маданият күндөрү болду, билесиздер да. Ал эми мына алдыда келе жаткан жыл болсо, бул өзүнчө мына жылаган жылы дегендей эле комментарийсиз түшүнсөк болот. Бир чети этият болгула дейт, сак болууга чакырат экен. Жылаган жылында туулган адамдар бир караганда абдан ушундай бир сырдуу, бир кырдуу, кыялы бирге татаалыраак, кечиримсиз элдер болот экен да. Ошондуктан мен айтар элем, сабырдын түбү сары алтын дегендей, кандай дейсиз? Этияттап мындай көп жанандай ырларды чыгарбаш керек экен да, мындай. Ооба, байкап дегендей. Байкашыбыз керек экен. Жылаан жылында төрөлгөн адамдарга карай, колдон келсе алысыраак болуп аралыкта. Адам баягы өзүнүн бардык жакшы сапаттары менен келе жаткан жаңы жылда жемишин ала турган жыл экен. Бирок байлыкты өзү менен чогуу ала жүрөт дейт. Демек мекенибизде бир өзгөчө бир жетишүү болот го. Ошол элибиздин ыйман биримдиги менен, ынтымагы менен бир жакшы дагы ала тобубузга кут коно турган жыл окшойт. Жакшы. Сонун эжеке. Мынакей Бек агайыбыздын жанында турган Назима Ратбекова, азыркы учурдагы жаш таланттардын сонун бир чыгып келе жаткан хиттерлардын жаратуучусу дебейли, эми аткаруучусу деп коелу, Назима Ратбекова дагы кепке тарталы, келиңиз. Куттуктоосуну каланда. Быйылкы жыл Назима сиз үчүн бир эң жемиштүү, ийгиликтүү эле жыл болду окшойт, Саламатсыздарбы? Быйылкы жыл абдан сонун жылдардын бири болду. Сиздерди да кирип келе жаткан жаңы жылыңыздар менен куттуктайм. Бул жылы токчулуктун, молчулуктун жылы болсун. Жакшы. 2025тен дагы агай Назима ушундай сонун бир чыгармаларды күтүп калабызбы? Сөзсүз. Сөзсүз,